жана 10-чу Эмир Ишенбеков болсо башка машыктар өткөн. Бул Жалал-Абаддын оюнчусу болчу. Азыр пас жана дарбазаны көздөй мына жолдонгон сокку. Балдар футбол лигасынын 2023-жылдагы өнөктөшү азыр дал ушул жерден кубаттуу сокку жолдонду. Алгач мизин кайтарган болсо, мына мынтип дагы бир рет мына өтө бир кооп, бирок ал деле расмий эмес. Андыктан эми гана чакырып алып турат. Андыктан ушул ар бир бала керк балдар эрте жетти. Ажибек Сабиров жана биринчи тайм 0-0 эсебинде жыйынтыкталып болду. Шары жана дал ушул жерде 10-чу Мухаммед Амин Абдулазизов, 10-чу Саян Калмурзаев 21-чи жана мына мынтип дагы бир сокку, 3-чү сокку дагы кечикти, бирок бул ирет узатылган пас. Охо, ачык дарбаза болчу, алыска бурч. Айтор ар бир курактын өз өзгөчөлүгү бар жана кайрадан алыска бурчту. Сокку гол. Жана бул жерде Бишкек шаарынан голдун жакшы кирип баруу жана азыр коргоочу кандай кереметтүү түрдө топту алып чыгып кеткенин. Так эле борбордук бөлүккө барган, алыстан жолдонгон дагы бир сокку жана ой. Дарбаза ачык болчу, дарбазачы. Артка Актан Абдыраев жана катачылык жол берилди. Актан Азамат, Актан чабуулдан кармап кетти. Сокку жолдонобу? Жок, өтө көп мына майдалап салды. Борбордук бөлүк алдыга дагы бир узун пас жана сокку дарбазачы Азамат. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, дал ушул экинчи турнирга амандашканга чейин бар болуңуздар.